Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерге каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Каналыма жазылыңыздар. Эгерде каналды колдойм десеңиздер, Patreon'дан мени тапсаңар болот. Patreon'ду каналдын сүрөттөмөсүнө калтырам. Ал Patreon аркылуу анан колдосоңор мындай теманы буйртма берсеңиздер болот. Ал темага анан баягы ушундай видео тартабыз, маалымат жыйнайбыз. Анан назарыңыздарга кылып беребиз да. Patreon'догулар видеону биринчи алат. Калгандардан. Анан дагы эгерде жабык темадагы баягы эл укпасын бизге эле керек деген темадагы материалдар даярдап бер десе, анда Patreon аркылуу ушинтип даярдатып алса болот. Албетте анан ал видеолор чектелүү болот. Негизи бүгүнкү күнү бир теманы айтып баштайын дедим эле. Бул Sun Glacier да. Бул абдан жакшы ушундай ойлоп тапкан нерсе экен. Sun Glacier деген бул деген баягы мөңгүлөрдү жасаш жана сууну алыш, таза суу мындайдан айтканда долбооруна аябай чоң көмөк көрсөтө турган ушундай илимий ачып тапкандык да. Ушул Sun Glacier видео бияктан көрүп атасыңар. Sun Glacier өзү эмнеге жардам берет? Негизи ным абада бар да. Мына мен деле сүйлөп атам, азыр оозуман ным чыгып атат, ал көрүнүп атпайбы? Ным деген абада болгондуктан аны жыйнаса болот да. Аны атайын установкалар менен жыйнап, андан таза суу чыгарса болот. Ушул нерсе абдан маанилүү да. Бизде таза суу долбоору иштеген. Таза суу долбоору чоң ийгилик болгон жок. Анткени ал долбоорду аткарып атканда кандайдыр бир маселелер жаралып, аяктагы каражаттар баягы максатсыз же башка максаттар менен пайдаланып кетип, ушундай нерселер болуп кеткен. Албетте бул чоң маселени туудурган. Кээ бир айылдарыбызда ошол эмгичекте таза суу жок деп айтылат да. Тоо арасындагы бийиктикте жайгашкан айылдарда да таза суу жетишпей калышы мүмкүн. Кээ бир айылдарда баягы суусу бар. Анткени мөңгүлөрдөн алып келген ошо булактар же болбосо кичи суулар кандайдыр бир ушул сууну камсыздандырат. Кээ бир айылдарда болсо сууга мындай эч кандай жол жок да. Анан же скважина казышат, же кандайдыр бир башка жол менен суу алганга аракет кылышат. Бирок ушул Sun Glacier'дин жардамы менен бул деген аба нымынан өзү сууну тез-тез жыйнап коет. Ошо түн ичинде 2-3 литр суу, таза суу жасап коет. Ушундай системаны изилдеп биздин өлкөбүзгө алып келсек, импорттосок, негизи ар бир алыскы жерде турган ошо суусу жок, мындай эч кандай камсыздандыруучу, таза суу менен камсыздандыруучу булактары жок, ушундай жерлерде, айылдарда ар бир үйгө ушундай Sun Glacier коюп койсо, бул деген суу менен камсыз кылат. Негизи баягы ичкенге таза суу менен да. Эгерде ушул нерсени чоңойтсо, мындай чоң масштабта иштетсе, анда бул деген нерсе мисалы үчүн малды деле сугарганга же болсо айыл чарбачылыкка деле колдонгонго кандайдыр бир мындай тамчылап капельный орошение кылганга жардам бериши ыктымал да. Ошол нерсени абдан көңүл буруш керек. Анткени бул деген мындай трубопроводдорду койгондун ордуна бир нерсени түшүнүш керек. Суу аба менен өзү мындай бүт жер кыртышында айланып жүрө берет да. Ага трубопроводдун кереги жок, аны жөн эле жыйнап алыш керек. Аны жыйнап алганды билиш керек. Атайын мембрана менен, атайын технология менен жыйнап алуу маселеге жатпайт. Бир гана ошол нерсени жасаш керек да. Бул албетте нерсе абаны кургатып коет, бирок абаны кургатканы менен баягы таза сууну жасап бергени бул абдан чоң баалуулук. Ошон үчүн таза суу долбоорун ушул алыскы тоолордо, мөңгүлөрдө же болсо чөлдүү жерлерде, же болсо сугат эмес баягы багардык жерлерде жайгашкан кандайдыр бир айылдарга же үйлөргө же мындай атайын мындай киши жашаган тараптарга абдан бул пайдалуу нерсе да. Трубопроводду өткөрбөйсүң, арык жазбайсың, бир гана ушул установканы аласың дагы коесуң, күн батареясын коесуң, күндөн энергияны алып туруп, ал энергияны ушул таза суу чыгарганга автоматтык түрдө иштей берет да. Бир гана нерсе бул деген ар бир ушундай нерсе кичине техникалык түшүнүүлөрдү, базалык ушундай техникалык билимдерди алууга, билүүгө ошол керек болсо өз кол менен жасап коюуга мындай талап кылат да. Бул нерсе баасы бүт маалыматы ушул видеонун сүрөттөмөсүнө кошуп коем. Эгерде карасаңыздар, тапсаңыздар болот. Негизи ошо убакыт өтөрү менен мөңгүлөрүбүз кургайт дейт. Мөңгүлөрүбүз глобалдык жылуулануу болгондо
ээрийт дейт, мөңгүлөрү саргайып атат, баягы жер кыртышындагы аба сапаты начарлаган сайын ушул чаңдар жана башка нерселер мөңгүлөргө учуп барып атыптыр, жана мөңгүгө жабышкандан кийин күн тийгенде анын ээришин тездетип атыптыр. Ага дагы бир индиялык ушундай ойлоп тапканы бар. Бул индиялык баягы ойлоп тапкан нерсе, технология ушу мөңгүлөрдү кайра ордуна калыбына келтирүүгө жардам берет экен. Ал жөнүндө да ушул маалыматты ошо менин видеонун сүрөтөмөсүндө алсаңыздар болот. Андай нерсени да бизге жасашка туура келип калат окшойт келечекте. Негизи ушул маалыматты колдонуңуздар, албетте. Ушул компаниялар менен байланышсаңыздар болот, ишкерликти жасайм десеңиздер. Ушул технологияны аябай перспективасы чоң деп эсептейм. Жана ушул технологияны Кыргызстанга жайылтыш керек экен деген ойдомун да. Анда назарыңыздарга рахмат. Эмки видеолорду көрүшкөнчө премьераларыма жазылыңыздар. Видеолорума баягы коңгурочону басып коюңуздар дагы мага ушул жазылуучу болуп, анан эмки видеого көрүшкөнчө